Урматтуу телекөрүүчүлөр, алдыга карай сапарыбызды уланта бермекчибиз сиздер көрүп жаткан Айдоо Фест 2026 фестивали. Менин катарымда болсо Арашан породасындагы мал жандыктарын алып келген мырза турат. Дегиле көргөзмө туурасында айтып берсеңиз, кандай өтүп жатат, ал жакта канча мал келиптир? Саламатсызбы? Көргөзмө тууралуу айта кетсек, мал өтө эле көп, саны 1000ден арык го дейм. Көргөзмөгө андан тышкары ярмаркада болуп атат, сатуу, Арашан породосын сатуу. Бул жерде көргөзмөдө ошол ар кайсы өзүнүн чарбаларын, жакшы койлорун, козуларын, кочкорлорун жашына жараша көргөзмөгө чыгарышат. Ошол жерден боюна, салмагына, анан экстерьер деп коет, өзүнүн түзүлүшүнө ошого жараша жюрилер өзүлөрү баа берип, өзүлөрүнүн сыйлыктарын алышат. Сиз көрүп келдиңиз да көргөзмөнү жеринен, ошол Арашан породасындагы малдар кандай багылып жаттыр, дегиле жалпы стандарттык талаптарга жооп берет бекен? Мындай көргөзмөлөр негизи убакыт-убакытында өткөрүлүп турат, ар бир областтын өзүнүкү өткөрүлүп турат, эл аралык көргөзмөлөр да болуп турат. Бул убакта азыр бул жерде Чүй областындыкы болуп атат. Буга чейинки көргөзмөлөргө караганда жылыш бар, аябай эле астыга жылыш бар. Астыңкы кочкорлордун салмактары 230 килограммга чейин жеткендер чыгып атат. Ошо күндөн күнгө өзгөрүштөр аябай жакшы жака болуп атат деп айтсам болот. Сиз ушул тармакта жүргөндүктөн жең ичинен билесиз да, алдыңкы күндөрү дагы региондун, областтын башка региондорунда дагы ушундай көргөзмө болуусу күтүлүп жатабы? Ооба, май айында, майдын 22-синде Жалал Абад областындыкы болот. Анан 6-июнда Чолпон Ата шаарында Ысык көлдө эл аралык көргөзмө болот. Ал эл аралык көргөзмөгө Кыргыз Республикасынын баардык аймактарынан, андан тышкары Өзбекстан, Казакстан, Россиядан дагы ушу Арашан породасындагы немелерди алып келишет, койлорду, кочкорлорду алып келишет. Буга чейин бизде былтыр Чүй областында болгон циркта, борбордук циркта өткөргөнбүз. Ошондой эле чоң көргөзмө күтүлүүдө азыр. Чоң рахмат, ишиңизге